Рахмат, анда кийинки сөз Алишер Абибуллаевичте. Рахмат, Азат Акозович. Бүгүнкү жыйын өз негизи башынан баштап эле өтө мындай опурталдуу, кызыктуу болуп атат. Себеби Бакыт Эргешевич, сиз өзү бир өзүңүз менен, команда менен бат-баттан келип турсаңыз, ушунчалык алдыңыздагы жетекчилер бардыгы өтө мындай алдыңкы даярдыкта келип сүйлөп атканы көрүнүп турат да, чындыгында. Бул менен эмнени айткым келет? Сиз күрүрүт этип аткан тармак ОЗУП жылдагыдан кайсы бир деңгээлде алда канча даярдык жакшыдай сезилип атат. Негизинен эми бул ОЗУПдагы эң көйгөйлүү маселе биздеги сууда. Суубуз кеңири болгон болсо, мындан дагы кеңирирээк, дагы жакшы алдыга жылуулар болмок. Бирок эми тилекке каршы бул эми Аллахтын буйругу, суу жылдагыдан аз болуп атат. Бирок болгон аракетиңиздерди жасап, күндөн күнгө аракет жасап атасыздар. Азыр сиздердин берген маалыматыңыздар боюнча биздин керектөөдө Талай Өмкөевич 2 миллион куб аз болуп атат да, былтыркыдан. 2 миллиард. 2 миллиард. Ал менен биз уже 2 миллион киловатт саат импорт уже автоматтык түрдө кошулат да. Ошого Финансы министрлиги канча акча бөлүндү быйылкы жылы? Биз башындагысына бергенбиз, азыркы күзгүгө 3 миллиард 200 дагы керек болуп атат. Биз азыр ошону тактап атабыз, источниктерин берүү боюнча. Акча бар, Карап атабыз. Качан каралып бүтөт? Ушулай да. Себеби ОЗУПга эртең резко кар жаап калышы мүмкүн да. Башка шашылыш эмес болгон болсо, башка тармактан көрө биринчи ушул жака бөлсөңүздөр болбойбу? Заранее биз эми өзүбүздөн электр чыкпай аткандан кийин, негизи импорт кылып алып аткан болсо, акчабызды дайындап, белибизге байлап даяр турушубуз керек да. Азыр эми баягы келишимдерди түзүү боюнча жумуш алып барып атат. Ал жагын акча табуу боюнча биз иш жүргүзүп атабыз, карап атабыз. Болушунча батыраак кылганга. Себеби мындай мезгилде сиздерде ар дайым даяр болуш керек. Ошого сиздер дагы булардын жасап аткан контракттарына үзгүлтүксүз, мисалы, сураганын таап берип турушуңуздар керек да. Финансы министрлигичи кандай болбосун. Экинчи маселе, бизде мисалы ошол эле контракттар түзүлгөндө, сиз бул жерде азыр коңшу өлкөлөр менен бир топ контракттарыңыз бар экен, Талай Өмкөевич. Бирок ошол эле Казакстан, ошол эле Өзбекстанда дагы абал оор да. Бизден төмөн болушу мүмкүн, бизден жакшы эмес. Ошого дагы бир альтернатива барбы? Мисалы, эгерде былтыркы жылы көрдүк, Өзбекстандагы Ташкент шаарындагы болгон көйгөйдү көрдүк. Казакстандагы канча оор кырдаалды көрдүк. Эгерде ошондой моменттер пайда болуп кала турган болсо, альтернатива бар да бизде. Былтыр ТЭЦ 350 мегаваттка чейин көтөргөн, быйыл 450-500га чейин көтөрөбүз деген пландар бар. Анан былтыр туура айтып атабыз. Былтыр жана 5 январдан 12-13 январга чейин катуу суук болгон убакта бизде газдагы, электр энергиядагы, мындайча айтканда, баягы биздин план боюнча келген эмес. Ошол убакта биз сууну агызганбыз. Быйылкы жылда тоже алар кошуна мамлекеттер билет. Эгерде канчалык биз сууну агызсак, жазга келгенде алар суусу жок каларын. Эми альтернатива элементарный бизде азыркы күндө ТЭЦ бар да. Рахмат. Бүгүнкү күндө биздин чакан кестерден, жеке ишкерлерден айына канча киловатт саат алып атабыз? Уже башталдыбы? Быйылкы жылга чакан кестерден биз пландарыбыз боюнча 23 жылга 20,2 мегаватт. Бул эме боюнча солнечный энергия боюнча 20,2 мегаватт алабыз. Чакан кестер боюнча быйыл 23 жылга 78,7 мегаватт деп пландаштырып атабыз. Бул 16 чакан кестен турган кестер. Ошонун ичинде 25 мегаваттыгы Бала Сарыда бар да. Рахмат. Бул жерде Бишкек ЖЭПтин
жетекчиси барбы? Бар, Бишкек бар. ТЭЦ. Бар. Сиздерде абал кандай? Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Бизде абал ремонттор убагы менен болуп атат. Кышка даярдык айдын аягына чейин ОЗУПга даярданып бүтөбүз. Кудайым буйрса толук кандуу. Талап Өңкеевич айтып кеткендей 450-500 мегаваттка расчеттоп иш алып барып атабыз. Рахмат. Оштун ТЭЦи келгенби? Оштон вице-мэр Сонбек Юнусбаев. Оштого абал кандай ТЭЦтики? Ошто- Жетекчиси жокпу өзүнүн? Ошто ТЭЦ бар, мазут менен негизинен 73% бүгүн камсыз болгон. График боюнча берип атат баары даяр эле. Ремонттоо иштери бүткөн. Ремонт бүттү. Ошто ошол Ош шаарынын калкынын канча пайызын Ош ТЭЦ камсыздайт? Негизинен 60%. Анан бизде билесиз 2 жылдык бар, бири муниципалдык Ош муниципалдык жылдык мекемеси, экинчи ТЭЦ. Сиздердин министрдин берген маалыматында Ош шаарында көмүр ташуу 0% деп турат да. Ошол кече күн тактадык. Ал жерде баягы биздин кызматкерлердин катасы калып тур. Негизинен бүгүнкү күндө ал жерде 61% камсыз болду. Бирок Ошто билесиз, күн жылы болгон үчүн көмүр күйүп кетпесин, сапатын жоготпосун деп элдер октябрь айында ала баштайт да. Бүгүн 18 жерге уюштурдук. Кече өзүбүз кыдырып чыктык. Негизинен бүгүнкү күндө 6 сом 60 тыйынга чейин килограммы. Болот, негизинен маселе жок. График боюнча барып атат. Ошого мен таң калып атам. Мен Туура, туура. сиздин шаарды кыдырып, баягы өзүңүздөрдүн соцсеттер аркылуу даректеринен бери жазган макалаңызды окудум. Ооба. Эл алып атат, сатылып атат. Мен өз көзүм менен көрдүм эле да, анан бул жерде 0% дегенге мен шекшип, эмне себептен андай болуп атат? Ооба, бир техник ката келип калыптыр. Рахмат. Азыркы мезгилде, мисалы мына Бишкек ТЭЦ былтыркы жылы экология менен эки министрликтин ортолугунда, экология министрлиги менен Бишкек ТЭЦтин ортолугунда бир мындай пикир келишпестик болуп аткан да. Ошондой дооматтары жокпу бул Минприроданын? Эми бул Бишкек ТЭЦтин бизде мындайча айтканда аргументированный Азиатский банк обследование кылып экологиясын документибиз бар. Бишкек ТЭЦтин смогко зыяндуулугу болгону 10%. Биз эми документ менен сүйлөп атабыз да, анан бүгүнкү күндө мына ошол эле азыр ТЭЦтин жетекчиси айтып кетти. Ошол 2 фильтр тең бизде жылыга мындайча айтканда тазаланып турат. Бизде ошол фильтрлер бүгүнкү күндө турат. Анан жана бирден бир жана смог маселесин мэрияда азыр токтолуп кетет болуш керек. 22 отказан көмүр менен иштеп аткан отказан бул газга өттү. Андан тышкары свалка объезднойдогу полный жабылды. Анан жылдын аягына чейин дагы 500ге жакын автобус кирсе, ошол автобустар бир автобус 4 маршрутканы алмаштырса, ошондо дагы ойлоп атабыз, транспорт жагынан да кичине смог азыраак болот деп. Рахмат. Талап Өңкеевич, былтыркы жылы сиз ушул мезгилде келгенсиз жумушка, кайсы айда келдиңиз эле? Сентябрда келгенсиз. Сизге чейинки министр дагы коңшу өлкөлөрдөн албайбыз, бизге өзүбүзгө жетет деп туруп, ушундай маалыматтарды берип жүрүп, анан мындай биздин жогорку жетекчиликти дагы, жалпы элди дагы мындай заблуждение кылган да. Бирок эми сиз келип болгон аракетиңизди жумшап, ситуациядан чыктыңыз. Азыркы күндө мисалы мына Казакстандан 550 000 тоннаны алып келебиз деп атасыз, бирок анын канча пайызы келди? 67 000 тонна. 67 000 тонна бул аз да. Ошого буну ушул күнгө чейин арзаныраак убагында алса болбойт беле? Эртерээк. Бизде график бар да, ошо график менен андан көбүрөөк ветка менен деле ташый албайт. Аз бүгүнкү күндө өзүнүн планынан 50 000 тонна алып келиш керек болсо, 67 000 тонна бүгүнкү күнгө киргизип атат да. Анан бизде обычно ошол Казакстандын көмүрү менен мындайча айтканда поставка боюнча проблема болгон жок. Ошон үчүн азыр бүгүнкү күндө бизде 278 000 тонна көмүр бар бир ТЭЦте. Азыркы күндө биз кара кечени токтотуп, азыр населенияны камсыз кылып атабыз да, эме көмүр менен. Ошол 15 октябрдан баштап анан ТЭЦке кайра кара кеченин көмүрүн ташысак болот эле деп, эменин Казакстандын көмүрүн токтоткон жокпуз. Ал график менен ташып атат да. Ушуга утурлай эле суроо да, бул Кыргыз темир жол.
Азыркы күндө жалпы мына Казакстандын аймагында өтө чоң затор болуп атат. А ушул мисалы кара биздин мына Шабыркөлдөн келип аткан көмүр эч кандай залакасы тийбейби? Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Алишер Абилович. Туура айтасыз, азыркы учурда ОЗП башталды. Казакстан менен Өзбекстанда деле азыркы учурда эми геополитиканы көрүп атпайсызбы? Россиянын границалары жабылып, бүт ошо груздар Казакстан аркылуу кетип атат. Ошондуктан кичине стыковой станциялар бар. Каргалы, Илец деген ошолор жерде азыркы учурда тепловоздор жетпей, брошенный поезд деп коет биздин термин менен. Бирок азыркы учурда биз план боюнча кыргыз көмүр, анан Шабыркөлдөн ТЭЦке келген көмүр план менен келип атат. Казакстан темир жол менен сүйлөшкөнбүз. Приоритетный көмүр, нефтяной продукция, анан пшеница ошол зеленый коридор менен келет да. Рахмат. Ушул жерден пайдаланып, Бактыгер Ергешевич, азыркы күндө тез аранын ичинде өкмөттөр аралык, мамлекеттер аралык сүйлөшүүгө чыгыш керек. Себеби мына бүгүн 16-күн болду, Казакстан Республикасы заводдордон согласованияга кол койбой атат. Ал деген сөз 16 күндөн бери бир дагы заводдон 1 литр дагы товар жүктөлбөй атат. Бул түзмө-түз мисалы орто жолдогу пробканы эске алганда, жүктөлүш жактагы эске алганда бир айга автоматтык түрдө бизге келе турган ГСМ, мазут, битум ар тараптуу баягы тартыштык болуп калышы мүмкүн. Ошону тез аранын ичинде чечпесек, мына 16 күндөн бери бизге ишкерлер кайрылып атат, акчаларын төлөп коюшкан, өздөрүнүн товарларын жүктөй албайт жатат. Эң туура маселе көтөрдүңүз. Бул маселени азыр биз контролго алдык. 22-23 сентябрда Мешправ совет болот Тараз шаарында. Ушул маселе дагы айтылат. Эң негизги маселе бул Россия Федерациясынан келаткан жүктөр тиги чек арада, Казак менен Россиянын чек арасында затор болуп калды. Бүгүн биз рабочий группа түздүк. Мына ошол сиздердин комитеттин пайдаланып, Кыргыз темир жолу кимде кандай проблема бар болсо, Кыргыз темир жолу бүгүн объявление берет, телефон Дастан деген замы, ошо непосредственно бүт ушулар ишти аткарат. Заявка берилет, анан кийин заявканын негизинде тиги Казакстан менен макулдашат. Буну мындай онлайн режимде уюштурдук. Экинчи маселе, биз аны көрүп атканбыз, байкап атканбыз, оператив түрдө биздин темир жол кимди маселеси болуп аткан болсо оператив түрдө чечип аттык. Матризерти да будай боюнча маселе болуп чыгып калды, аны дагы азыр чечип атышат. Анан экинчи дагы сиздердин мына комитет аркылуу айтып коеюн, ундун баасы, майдын баасы деп айтып атышат. Бүгүнкү күндө матризертте бизде толук кандуу бизде көлөмдөр бар, майы дагы бар, уну бар, будайы бар, шекери бар, бардыгын бизде толук кандуу биз иштей алабыз. Эгер да азыр бул маселе дагы мындай 1-2 күндө мындай чечилбесе тез арада, биз анда матризерттен анда разбронировка кылабыз, ундун баасын өзүнүн калыбына келтиребиз. Аны биз толук кандуу биз азыр ишке колго алдык. Рахмат. Бул жерде буга чейин ушундай маселелерди бизде логистиканы частный компаниялар жасап келген да. Көпчүлүгүнчө. Биз буга чейин частный компаниялар өздөрүнүн эле деңгээлинде чечип келишкен. Бирок уже алардын дагы күчү жетпей калды. Ошон үчүн сөзсүз түрдө сиздер өзүңүздөр кийлигишпесеңиздер уже болбой турган маселеге. Биз азыр киришип баштадык. Бүгүн дагы биз экинчи альтернативный жол да карадык. Каспий аркылуу. Автомобилдик дагы жолду, жана темир жолду да Каспий аркылуу ошондо карап чыктык. Ошол жакты дагы альтернатив жолду карап атабыз. Рахмат. Акыркы суроом Бактыгер Ергешевич, мына бул бир эме боюнча көңүлүңүздү бургум келет. Мына биздин мамлекеттик мектеп, больницалардагы көмүрлөрдүн сапаты боюнча. Ошону ошол жерде ким кабыл алат, кандай кылып кабыл алат, ошону дагы бир көзөмөлгө алып койсоңуздар, кайсы орган кабыл алат ошол боюнчачы. Себеби ошол биз мектептерге барганда же больницаларда барганда ошол жердеги жанагы качегарлар жалып кылып атышат. Сапаты начар, өтө майда келип атат, топурак аралаш келип атат депчи.
Анан эми тендер болуп туруп өткөрүлүп кетет экен. Ортодогу баягы тендер менен алып келгендер эптеп эле өткөрүп салса болду экен. Анан кышы бою жаккан адам кыйналат экен. Ошонун негизинде температурасы дагы слабый, биздин балдарыбыз же болбосо ооруканадагы оорукчан адамдардан жалоб көп болот экен. Ошону могул уже прием кылып аткан моментте гана болушунча жакшыраак сапатын карап алса, кайдыгер карабайчы. Ошол жакшы болот. Чоң рахмат. Түшүндүм. Бүгүн тапшырма беребиз. Рахмат.